Bayke, үйлөнгөнмүн, 4 balam var. Где-то 5-6 жылдан бери баягы жыныстык мамиле болуп атканда бат эле түшүп кетет бел суусу дейт. Канча минут болот десем, минутка да жетпейт дейт. 15-20 секунд дейт. Анан эмне, текшерилдиңиз беле? Ооба, текшерилгем. 5 жыл мурун Москвада, Россияда иштеп жүргөндө текшерилгем. Простатит деген бар. Азыр деген 8 ай мурун анализдер тапшырдым, бүт бар таза дейт. Көрсөтпөйсүз десем, анализдери жок экен. Сизде деген татал бул маселе, бат бүткөн. Бул деген осложнение эсептелет. Мүмкүн сизде сезгениш болгон мурун, мүмкүн инфекция болгон, мүмкүн гормоналдык сдвигтер болгон. Текширели сизди. УЗИ өткүлө, ПЦР диагностика өткүлө, гормондорго кан тапшыргыла. Анан деген биз анамнез деп коет, полный өмүр баяны деген эме кылып, аялы кандай, гинекологко барбай, бүт баарын деген айкаштырып, диагнозду чыгарып туруп, анан лечение кылып, баягы себептерин жоготушка аракет кылабыз. Бирок тиги больной эмне дейт? Мага деген мындай эле дары жазып бергиле дейт. Мен айттым, мындай элеби? Жок, сизге мындай эле жардам бербейт. Бекер эле вактыңыз кетет, акча кетет. Анан деген антибиотик ичиндеги микробиомдорду өлтүрөт, боорго деген зыяны бар. Андай кылбагыла десем, жок, мындай эле жазып бергиле деди. Настаивать деген сөз бар баягы. Баса белгилеп айтты да, давай жазып бер дегендей. Хорошо деп жазып бердим. Эффект болбойт деп айттым сразу. Ошондуктан силер деген жакшы врачка келе турган болсоңор, андрологко, урологко, сиз деген даярданып келгиле, биз деген аябай текширип, тактап, диагнозун чыгарып, анан этиопатогенетический лечение деп коет, ошентип лечение кылабыз. Ошондуктан мындай эле жазып бергиле деген болбойт да, ошону деген жоготсоңуз жакшы болот. Оорубагыла, ден соолукта болгула.